Талак маселеси. Урматтуу мырзалар, урматтуу жигиттер, урматтуу агалар, инелер, теңтуштар, негизи эле турмушта жашап аткан эр жигиттер. Нике кандай маанилүү болсо, талак да ошондой маанилүү. Никенин бир эле сүйлөм менен эмес, бир сөз менен арам нерсе адал болот. Мен сени өз никеме алууга макулмун. Же мен сени кабыл алдым никеме десе, же молдо ушинтип сураса, ооба мен макулмун десе, нике байланат. Ошол сыяктуу ушул никени бөлгөн, бузган бир эле нерсе бул талак. Талак кээде ачык айтылынат, кээде каймана мааниде талактын маанисин билдирген. Бар, жогол, жашабайм, сен бошсуң, кете бер, туштарабын, кыбыла деген нерселер деле талак маселесине жатат да. Анан эң кызыгы, эч качан жашоодо болбойт. Талак берилбейт мындай жай абалда, ачууга алдырбаган, сонун жашап аткан учурда айтылбайт. Балким ушул уруш талаш жаңжалдын үстүндө айтылынат да.